Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин жарлыгына ылайык чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңеш түзүлдү. Соңку жылдары чет өлкөдө иштеген биздин мекендештердин саны өсүп жатат. Алар Кыргызстандагы ар кандай экономикалык долбоорлорго инвестиция салууга кызыктар. Мамлекет мындай демилгелерди ар тараптуу колдойт жана Кыргызстандын экономикасына акча салууну каалагандарга бардык зарыл шарттарды түзүп берет. Өлкөдө жаңы өндүрүштөрдү жана ишканаларды түзүү үчүн башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын үйрөнүү жана колдонуу максатында өндүрүштүн келечектүү чөйрөлөрүнө мекендештерибизден инвестицияларды тартууга дем берген тиешелүү финансылык механизмдерди иштеп чыгуу керек жана зарыл инфраструктура болууга тийиш. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн мамлекет менен чет өлкөдө жашаган мекендештердин ортосундагы конструктивдүү өз ара мамилени түзүүгө, диаспоралардын потенциалын бириктирүүгө бардык тараптар кызыктар. Андыктан Кыргызстан менен тарыхый, маданий, экономикалык бир туугандык байланыштары бар мекендештер. Ошондой эле барган өлкөлөрдөгү диаспоралык уюмдар менен тыгыз диалогду колдонгон башкаруу системасы мамлекеттик деңгээлде түзүлдү деп айтылат жарлыкта. Аталган кеңештин курамына кошулган Замандаш коомдук фонду 2003 жылы чет өлкөдөгү мекендештерге жардам берүү, коомдогу болуп жаткан көйгөйлөрдү, социалдык маселелерди чечүү максатында Өмүракунов Муктарбек Сүйүналиевич тарабынан негизделген. Мындан ары мүдөөсүн чечүүгө Замандаш коомдук фондунун иши жанданды жана жогоруда белгиленген маселелер боюнча аталган фонд иш алып барса, Замандаш саясий партиясы саясий маселелер аркылуу замандаштарына кызмат кылмакчы. Замандаш коомдук фонд партиясынын ажырагыс бөлүгү Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Малдакматов Замандаш коомдук фондунун президенти болуп бекиди. Биз партиялаштары Муктарбек Сүйүналиевич баштап кеткен иштерге Жеңиш Өмүргазиевич жаңы дем берип, ийгиликтүү алып кетерине жана жогорку баскычка чыгаарына толук ишенебиз. Ошондой эле чын дилибизден куттуктап, чет жердеги замандаштар менен жогорку деңгээлде иш алып барарына жана келечектүү кадамдарына ишенебиз. Жалпы жамаатыбыз түзүлгөн кеңеш ийгиликтүү болот деп үмүт артабыз. Замандаш саясий партиясынын маалымат бөлүмү.